заемщиктердин официальный представители, судья укуктарын коргойбуз. Биз мына 3 жылдан бери соттошуп келатабыз. Практика жүзүндө соттор жөн эле мындай неофициальный статистика эле берилет да. Негизинен карап көргөндө мантияны алар түздөн түз булгап атат. Бир тараптуу эле чечимдерди чыгарат. Мына мисалы азыр Сакал айтып кеткендей, бунун сыртынан эмес, бул билбеген учурларда деле чыгат үйүн сатып беришкен да. Анан кийин ошого кошумча биз негизги бүгүн чыкканыбыз Сооронбай Шарипович Жээнбековдун 8 февралда Совет Безопасности допот ошол жерде тема алган. Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах. Биз ошо Талас областынын заемщиктери президенттин коррупция менен күрөшүүгө курсун түздөн түз колдоп, кайдыгер болбой ошол үчүн келип чогулуп биздин ой талабыбызда туура келип атат. Биздин жүрөгү манастыкында болгон президентибиз менен деп айтсак жаңылышпайбыз. Себеби дегенде буга чейин Кыргызстандын тарыхында мындай окуя болгон эмес. Баардыгы эле мындай сот айтты, болду, чечилди дегендей сот экен. Прокурор өзүнчө эле жана Кавказский пленницадагыдай эле алып без суда и следствия кезип жүрүп турган учурлар да болот экен. А заемщиктер кайка калат? Аксакалдар айтып кеткендей бомж болуп калды. Бомж деген без определенного места жительства деген бул официально терминология ушинтип айтылат. Анан кийин бүгүнкү күнгө мынагу кыргызстандыктар жалпы талас эли билбейт экен. Биз барып билип келдик. Бишкекте, орусча айтып кетели, дисциплинарный комиссия Совета судей Кыргызской республики при Верховном суде бар. Биз ошол жерге мына Талас областындагы 7 судьянын, областной судьянын үстүнө жалоба жазганбыз. Бир судья межрайонный соттун үстүнө жалоба жазганбыз. Азыркы учурларда ошолор каралып атат. Именно ошо заемщиктердин укуктарын бускан үчүн. Анан кийин эми биздин бүгүнкү чогулган максат ошо. Заемщиктерди үйлөрүн сактап калыш, экинчиси жандарын сактап калыш. Банкиры и судьи подводят людей. Уголовный кодекс бар экен, 103 статья, это склонение к самоубийству. Особенно банк. Вот и все. Кадр болгон баша бизде ошо банктар укуктар тебелеген сот аткаруучулар бар укуктар тебелеген эле. Эми акыркы чечимди азыр келгенде мен бүгүн билип отурам. Шамды аукционго коюп жарыялап аткан. Алар бир ай мурун бериш керек экен биринчиден. Бир ай мурун уйдамай мындай билдирүү бериш керек экен. Билдирүүсү деле эчтеке жок, сот аткаруучулар эчтеке жок эле аукционго жарыялашып газетага чыгаш мен бүгүн билип атам. 10-15 күн калган убакта. Бул жерде алдын ала тамгадагы кардарлар үйгө келишип атат. Сен эмне берип атсың, сатып атасың, биз алып атабыз. Булардын максаты, банктардын максаты жөн эле тамдар тарта алыш экен да, мындайча айтканда. Тамдар тартып бир акчалуу кишилердин ошолордун эсебине пайдасына көргөзүш керек экен да. Сот аткаруучуларда деле бирде закондо ошол токтотулсын деп биз прокуратурага чейин кайрылганбыз. Токтотулсын десе, айда токтотпостон өз билди кылып өздөрүнүн жумушун ашыкча, мындайча айтканда эмне дейт? Кандай десек болот? Кыргызча айтканда өздөрүнүн эмесин өтө ашыгып кылышып атат да, мындайча айтканда адамдын укугун мындай карашпайт деген да. Жалаң эле банк тараптуу сүйлөшөт и акчалуу адамдардын анан эмесин сүйлөшөт экен. Карапайым элдин мисалы үчүн карап отурсаң эчтеке жок. Эл чыгабы, үйүнөн чыгып кетеби, же азыр өлүп калабы, кредит боюнча кредит төлөй албайм деп өлүп калабы, үйүнөн чыгып жүрүбү, каерде жашайт эчтеке менен иши жок экен да. Жалаң ушу закон түрүндө кайрылып прокуратурага кайрылсак дагы ошону сот аткаруучу, жөнөкөй элементарный сот аткаруучу ошону кайра законду тебелеп, ошону дальше өзүнүн ишке ашырып атат да, эптеп сатыш керек экен тамды. А мен үйүмө келген кардарлар мен көрдүм, мисалы үчүн жерде алтын казык дегендин немеси инизи экен. Алар бай кишилер да. А бай кишилерге биз теңеле албайт экенбиз да. Биз да өз укугубузду бир аз коргойлу деп кайрылсак прокуратурабызга тиякыбызды эчтеке билдирүү бербей эле чонакей мен бүгүн берип атып майдын негизинде аукцион жарыялап коюптур тамыма. А мен бүгүн итос буну байкабастан эле билип калдым да, мага эчтеке кат да келген жок. Тамар сатып атабыз, мынтип атабыз деп. Бул жерде бир эле нерсе,
булар банк менен сот аткаруучулар булар өздөрүнүн ич ара мындай байланыштары барбы, ушундай кызыкчылыктары бар окшойт деле. Сооронбай Шариповичтин немесин колдойм дейби, ошол менен күрөшкөнгө мен